ахирет аалымдар туурасында же болбосо машалла мисалы бир илимдүү аалымдын же болбосо ошо илимине амал кылып атып, илимине амал кылуу бөлөк, машалла туурабы? Илимге амал кылуу бөлөк, ошол эмеде субханалла даватка чыкпайт деген бөлөк туурабы? Ушу туура түшүнүп алуу макулбу? Кээ бирлер мисалы алса бир илимдүү адам даватка чыкпай аткан болсо, жок, бул амал кылбаган аалым деп ушундай айткандар бар. Жок, бул туура эмес. Эми субханалла эмне экен, ал аалымдын тадристери, берип аткан сабактары, кылып аткан сафары, кылган иши көбүнчөсү ушул иши амал болсо дейт. Макулбу? Илимин амал кылат. Арамдан тосулуп, адалдан жүргөн болсо, өкүмгө айтып аткан болсо, бул нерсе. Бирок амалда жанагындай өзүбүзчө биздин даватчылардын арасында жүргөнүбүз бул бөлөк, макулбу? Анан кээ бирлер мындай, бул биздин акыйдабызга да туура эмес болот. Биз ыйман келтирген адамды амалы болбосо да ыйман деп эсептей беребиз, туурабы? А кээ бир акыйда бар, мисалы алса ыйман келтирип, бирок амал кылбаса, аны мындай айткандай мусулманга кошпой коюшат. Биз болсо айтабыз, ыйман айтты, келме болду мусулман деп, туурабы? Эми бул жерде болсо, машалла ошол ахирет аалымы дегени такыбачылыкты туткан, Алладан корккон, дайыма. Субханалла, ошо илим үчүн Алладан жооп берип каламбы деп корккон аалымдын бир нече белгилери бар экен. Анан ушул бир белгисин айтат экен. Демек, машалла, ал аалымдын кыймыл аракетинен Алла Таалан корку көрүнүп турат экен. Кандай десе, субханалла, бир суроо бере турган болсо, ошол замат жооп бербестен, балким адашып калыш коркунучунда керек болсо, билсе дагы ошон бир жакшыраак, мындан менден да жакшыраак билгенден сурап берейин деген таризде. Анткени себеп айтат го, кээ бир аалымдар айтат экен, бир сүкүт бар экен. Бул пайгамбардын сүкүтү экен, ал пайгамбардын сүкүтү аалымдар көтөт экен. Качан эгерде ал бир аз сүкүт карап, сүкүт деген тынч туруп, ойлонуп калса, демек машалла мында илим бар деш керек. Эмне себептен? Анткени илимдүү адам балжырап ошол замат бир нерсе сүйлөй бербейт экен, кара. Аны айтып аткан, ал кандай десе, Алла каардуу, эртең Алланын алдында жооп берүү бар деп коркуу сезим болуп турган болсо дейт. Ошол эле кийиминен, адатынан, сүйлөгөнүнөн, унчпаганынан жада калса, ар бир аракетинен билинип турат экен. Туурабы? Эми кийим дей турган болсок, биз айлашуу мүмкүн, кийим дегенде мындай биз сүннөт деп көрүнүп калганбыз, Бирок биздин жашообузда субханалла шарият деген нерсе бар. Шариятыбыздагы биздин Ханафи мазхабын аалымдар кандай дейт десе, кайсы кийим ауратты жаап турган болсо, ошол кийим сүннөт болуп эсептеле берет. Макулбу? Ал эми пайгамбар ушундай кийген экен дей турган болсок, азыркы заманда биздин көпчүлүгүбүздүн кийип турган кийимдерибиз бул пайгамбар сүннөткө ылайык келбейт. Ошол себептен эмне деди? Кайсы жерде адатта, кийип жүргөн кийимдер боло турган болсо, ошол кененирээк болсо, ауратын жабык болгон болсо, машалла болду экен. Түшүнүктүбү? Бирок эми такыбачылыкта, мындай зарылчылыкта субханалла эмне экен, бир өзгөчөлөнтүп, кандай десем, мындай бир селде, же болбосо чепкең кийип аткан адамдардыкы эмне экен, ошол бир шариятка тууралоонун бир адаты экен, машалла. Демек жерде айтат, ушул мындай кийиминен да билинип турат экен. Андан да өзгөчөлүгү, качан ал аалымды көргөндө Алла Тааланы эстейт экенбиз. Алланы эстейт экенбиз. Кандай десе, анын жүргөнүнөн Алланы кап, бул жүргөнүндө бир кеп бар дешет экен адамдар. Андан жаман сүйлөө, пайдасыз сөз сүйлөө, жасалбас сүйлөөнөн сактанат экен. Үч нерсе. Сөз үч түргө бөлүп коюп жерде, карасаң кандай чоң пайдасы. Жаман сөз сүйлөө, анын оозунан сөгүнүп, сагынуу, жанагындай бир адаттан чыккар, адептен чыккар болгон сөз чыкпайт экен. Биз алса бир илим алган болсо, бир адам аалым болгон болсо деле, экен эгер адеп илимин албаган болсо, эмне болду? Ал адамды биз аалым, ошо илим алды, бирок адеби жок болгон себептен анын аркасынан ээрчиш кээ бир аалымдар мәкрү дейт. Жакшы эмес дейт. Эмне себептен? Анын керек болсо Кур'ан окуп билип туруп, мындай кандай кээ бир эркекче сөгүнөбүз деп коебуз го. Бул ахирет аалымы, бул керек ушуну кылбайт экен. Бизге да ушуну адат кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деген сөгүнгөндөрдү жаман көргөн. Туура сахабалардын заманында сөгүнгөнбү десе айтат, сөгүнүшкөн экен алар да, жөн эмес экен. Катуу сөгүнгөн экен да. Бирок качан иманга келгенден кийин алар ошону такбирге Аллаху акбар, жос астагфирулла деген ушундай бир сөздөргө алмашылган экен. Эмне үчүн дегенде, момундун оозунан кара ит кирип, ак ит кирип, кара чыкпайт экен деп көрсөтчү. Ошол сөөнөн ахиретке алын жаман сүйлөбөйт экен. Жаман сөздүн ичинде эмне экен? Бул ушак, субхана гыйбат,
жанагындай бир адамдар мазактоо деген нерсе болбойт экен. Андайын карагыла. Ошонун ичинде эле пайдасыз сөз сүйлөө. Негизинде үммөттү жок кыла турган 3 нерсе бар экен. Үммөттү жок кылат 3 нерсе деген алды. Ошонун бирөөсү бул пайдасыз сөзгө менен алектенүү, пайдасыз ырларды окуп отуруп алуу, жана бир пайдасы жок. Мындай дагы бир нерсе бар да, эки достун азилдешип отурушу шариатта соо эле. Бирок ошолордун азилдешип көпкө отуруп коюшу жакшы эмес экен да. Барго мисалы кээ бирлер мончо достор бар. Дагы бирдемке шерине, перине деп жүрө беришет го. Бул пайдасыз нерселер. Мусулман субханалла бул нерсени бир чоң бир даанышман айтканы бар экен да. Силерди жаштыгыңарды ойноп күлүп өткөзүп алла дегенге ишенүү бул акылсыздык дейт. Анткени Алла жаш мезгилди, жаштыкты ойноп күлүү үчүн эмес, балки жашоого бышыш үчүн берген дейт. Көрдүңбү кандай? Чоң сөз болчу. Демек, машалла, биз ушул жаман пайдасыз сөздөрдөн өзүбүздү тыйышыбыз керек экен. Андан кийинкиси ошол ахиреттик жасалма сүйлөөдөн сактануу. Негизи эле жасалма дуаларды узак кылуу аалымдардын арасында жактырылбайт. Эң жакшы дуа бул, мисалы, Роббана атина фид дуня хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Анан эң жакшы Аллага жагымдуу сөздөр бул калма ла илаха иллаллах Мухаммад расул турабы. Эми ошол эле мезгилде мындай адамдарга жагуу үчүн, адамдардын өзүнө тартуу үчүн кооз сөздөрдү сүйлөөнү шариятыбыз жактырбайт. Жөнөт атабызбы? Ошол эле мезгилде пайгамбардар сөз дейт, бул сыйкыр дейт. Мисалы кээ бир адамдар мисалы Гитлер делечи, сүйлөгөндөчү Майнкафты Майнкаф беле ошонун китебин жазганда, ошонун эле жөнөкөй цитаталарын жазышкан экен да. Бирок ушундай курч сөз болгондон бири эл өзүң керек болсо Кудай сезип калган да. Азыркы мезгилде деле кээ бир адамдар бар, мындай тилинде сөөлү бар деп коет го. Бир сүйлөп баштаганда кантип болуп калганын билбей каласың турабы? Ошол себептен жанагындай бир кээ бир ораторлукту үйрөнүп аткандар бар. Бул эмне үчүн десе, анткени эмнекен адамдарды өзүнө тартуу үчүн. Бирок динде өзүн адамдар тартуу үчүн мындай сөз үйрөнүү жакшы эмес. Өзүнө мисалы личность катары жакшы эмес. Түшүндүңбү? Демек шариятты так туура айтуу андан абзелирээк экен. Андан кийинкиси менменсинүү болбойт экен. Анткени себеп дейт, текеберлик бул Аллага жакпайт экен. Түшүнүктүү болду да турабы? Демек, машалла, ушул ахиреттик аалымдын белгиси экен. Дагы бир жерде Азирет Умардан келген нерсе бар экен, хадис бар экен, айтылат экен, илим үйрөнгүлө, илим үчүн кичпейилдүүлүк, сүр үйрөнгүлө дейт. Демек, кичпейилдүүлүк, анан бул сүр деген нерсе мындай бар да, кандай десем, сүр деген салаваттуу болууну үйрөнгүлө дейт. Салаваттуу. Мында карагыла, өзүңдүн жаныңда ким турса, ошого байланыштуу сүйлөгөндү үйрөнгүлө дейт. Улуу адам турса, кулагыңарда чуук кыла, мисалы. Ошол эле мезгилде бир акылдуу адам турган болсо ук кыла. Бул сенин салаваттуулугуң, сенин адептүүлүгүң болот экен да. Ошон үчүн илим жугуш үчүн адам субханалла кичпейилдүү, анан сүр үйрөнүш керек экен. Адамдын арасында алып жүрүү адебин билиш керек экен. Бир жолу устаздар менен отуруп калдык. Эски устаздар бар, чоң-чоң устаздар, Кыргызстанда белгилүү устаздар. Анан отурганыбызда устаздар жөнүндө сүйлөп келатканда, улам мындай кыстырма кылып, анын шакирттери жакшы чыкты да дешти да. Анан мен түшүнбөйм да, мен өзүм прямой адаммын да. Анан сурап калдым, устаз, кантайча устаз мына момчанын бар, миңдеген шакирттер чыгарып атат, мына көрүп атабыз, канча шакирт чыгарып атышат десем, жок дейт. Кимдин илим азыраак, аз эле илим алынып, бирок адеп, анан сүр алып чыккандар бул илимдүү болуп эсептелет экен да. Карагыз. Демек, машалла, аалымдын кичине илим окуп, бирок көбүрөөк адептүү болгону чоң-чоң аалымдардын алдында ылайыктуураак экен. Макулбу? Демек, сен намаз окуп атам деп, өзүңдү мындай жөн эле жүрө бербе. Кээ адамдар мен намаз окуйм дейт, орозо тутам, Кур'ан окуйм, зикир чалам дешет. Мынтип сүйлөшкөндө карасаң оозунда сигарет түтөт дагы эле. Чөнтөгүндө чакчасы түтөт. Кылдыр-шылдыр, баспадан кылдыр-шылдыр. Ошо кылдырганда кандайдыр кайф алат да. Менде бар дегендей да.
Демек мынекен ошол шылдырап турушу, оозунан түтүндүн духандын дракондой болуп чыгып турушу, бул сенин субхан пока ошо диниңдин түзөлгөнүнө жатпайт бул. Диниң түздөлө элек экен дагы деле. Түшүнөбүзбү? Демек машалла ошол качан сен дин бул илим да. Бул намаз өзүнчө бир илим. Намазга кирүү үчүн даарат бир өзүнчө бир илим, билесиңер ошону. Дааратта 4 парзы бар, караңыздар, субхана. 13 несі бар? Сүннөтү бар, машалла. Карасаңыз, 8 мустахабы бар. Эми ажагым кетпей турган болсом, анын субханалла мәкрүсү бар, даараттын. Карасаң, мына ушул өзүнчө, муну алуу өзүнчө бир илим. Керек болсо, кыбланы карап отуруп, бийигирээк жерде отуруу, ошол эменин жакшы бир абалдарын басып берет. Любой жактан карап даарат ала берсең болот. Бирок кыбланы карап, некен бийигирээк отуруу. Өзүң денеңе баягы жууп атканда чачырап кетпеш үчүн. Демек, маша бул илим экен. Намаздын ичинде мисалы 12 парзы бар, мисалы карап көрсөңүз кандай нерсе. Анын ичинде 8 важибы бар. Мына ушундай бул өзүнчө бир илим экен да. Демек сен намаз эле окуп аткан жоксуң. Сен Аллах Тааланын буйругун илим менен кылып атат экенсиң. Эми ошол себептен тууганым эмнекен динди үйрөнгөн сайын өзүңдүн жаман привычкаң ыргытып тур. Сүйлөгөн сөздөрүнө калп дегенди, текеберликти, баягы менменсүүнү деген нерселер баарынан кесилип жок болуп кетиш керек. Керек болсо акырындачы сөгүнүү, чегип аткан нерсең, жеп аткан нерсең бар оңолуш керек экен иншалла. Аракет кылабызбы? Аябай мен сүйлөтүп койсом көп сүйлөп отура берем. Бирок айтайын деген нерсем ушуга келип атат да. Эгерде сен жаман адаттарыңды иштебасаң, толук динде боло элексиң. Сакалың 2 метр болсун магы. Билесизби? Мен мында карап калчумун. Бул сакал сенде дин мененби деп сурачу болдум азыр. Десем, жок, намаз окуй элекмин дейт. Муну мен эмнеден аракчып жүрөсүң дейм да. Эмне үчүн? Бул кээ бирлер коюп алат. Туура эркекте болуш керек, алган болбойт. Муну ал кырып салган күнөө болот. Туура эмес. Карагыла. Эми муну коюп койдуң, сүннөт деп коюп койдуң. Мейли бул дагы сооп болсун. Бирок эмнекен ушул сакал сени күнөөдөн тыйбай айткан болсо, анда субханалла сенин бул жүрөгүң оңдош керек болот. Түшүнөбүзбү? Алла Тааланын алдында жооп берип оор бул жөнүндө. Бул эми сакал жөнүндө эмес, авалки субханалла амалыңды оңдобогонуң деген сөз да. Субханака ва хамдука анта астагфиру ва атубу илейк. Аллахым бар ахиретти алым кылышка, ахиретти амал кылышка насип кылыңыз.